Ассаламу алейкум достор, ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Бисмилля деп бүгін ишти баштадым. Экинчи сменам зикир менен. Бүгін эле видео чыгарган болчумун. Получается, бүгін жана эртең менен иштеп келип, ошо сменаны чыгаргам. Бүгін кайра эле артына баягы айтып кетпедим беле. Бир неделя сменаны полный тартып берейин депчи. Анан айтканга жараша бир тартканга аракет кылып атам. Биринчи заказымды алдым сразу эле. Үйдүн жанында мо Хорошевская улица, 3-я Хорошевскаядан робомойка бар, робомойкага келип машинаны бир саат чайкатып, кургатып, былчылдап тердеп кеттим го. Анан кургатып бүтүп эле линия чыксам заказ берди. Гибкиди өчүрүп койгом. Жөн эле баары бир бул элит тарифте бүт эле заказ алам да подрядчы. Анан жөн эле зачем 4% төлөй бергенде депчи. Кайга барарын билбейм пока. Парк жөнүндө, паркты билесиңер. Силерге сунуштап жүрөм Белес паркын. Парктын комиссиясы болгону 1%. Эгер ушул парктан электронный путевой лист алып иштесеңиздер, 2% болот. Жана ошондой эле трудовой договор менен иштесеңиздер болот. Ушул парктан арендага жана выкупка машина алып, экранда көрүп турган номерлерди чалып, толук маалымат алып, кошулуп иштей бересиңер достор. Мен өзүм ушул паркта иштейм билесиңер. Немени карап коеюн бир сыйра. Так, балансты 16.028 рубль дейт. 16.000 деп коелу, 16.000 бар экен. Жок, 16.000 ал баланс көрсөтүп атпайт, доход канча экен? 16.400. 16.400 рубль менен баштадык. Мындан аркысын эсептеп, анан видеонун аягында адаттагыдай эле отчет чыгарып берем. Кандай болду жумуш? Бүгүн эми День России, выходной день. Жумуш жакшы болот деген ойдомун. Саат 18:17 болду. Мен жана саат 4-төрдө чыгам дедим эле. Саат 4-төрдө эле турсам, тамак жеп, антиминтип, ушинчи 6 болду. Кеттик анда достор. Здравствуйте. 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 Здрасте. Здравствуйте. 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 Шабаловка. Верно. Шабаловкага келип калдым. 28-29 минутта 3178 рубль. Биринчи заказ нормальный, кудайга шүгүр. Нормальный пассажирлар, жашынакай көйнөкчөн, жашынакай кыздар дегендей. Приоритет байкадыңар 85 болуп кетти. Эмне коштум бул жака? Детский кресло коштум, дагы бирөөнү. 14 болду. Принятый заказ 27 болду, дагы 3 кошулса 88 болот экен. Дагы эмне алды эле? Мойка менен неме кыла албайтам, заправка. Короче, таксопаркка эртең эптештирип беребиз деди. Аны кылып койсом, вообще мощный болот. Аренда боюнча айта кетсем, аренда көбүнө кызык болоптур. Аренда канча деп? Аренда 10.000 рубль. Азыр зикирлер 15.000 рубльдан зикир жок. Мурун 15.000 рубль болчу, баягы жаңы чыгып аткан 23-24 жылдары зикир жаңы чыгып аткан. Платная дорога бекер болчу, зарядка бекер болчу, платный парковкалар бекер, ошондой болчу да. Азыр мисалы зарядка бекер жок, бүт платный, дорога бекер жок, платный дорогалар бүт платный, только бесплатный бул жерде парковка эле калган. Ошон үчүн азыр зикирлерин 10.000, 11.000 ашып баратса 12.000ден болуп калган. 12.000, 11.000ден балдар айдап жүрөт, ишти то 6-1 график менен. Же 9, короче, бир айда 3 выходной менен ушундай айдап жүрүшөт да. Мурун мен 15.000ден айдагам, 6-1 график менен. И ал кезде ошо зарядка бекер, платная дорога бекер болчу, ошо менен бир 10.000ден ушундай деле айланып калчу да, потому что 6-1 график болчу да. Вот. Азыр ушундай меники 10.000 рубль. Здравствуйте. Так, если надо заплатить, скажите мне, я все. Ага. Достор, экинчи заказ менен 23 минут болуп кетти. Бир 12-13 минут эле заказ болчу. Келип алып өзү билбейт кайсы жерде экенин, биякта, тиякта, могул жерде айланып жүрдүк деп коелу. 2063 рубль. 2063 рубль. Saat 19.51.
заказ жаңа приоритет көтөрүлгөнгө артынан берип атат. Кечөкүдөй эмес. Кечө күнү биринчи заказды алыш үчүн 2 саат күттүм эле. Бүгүн нормально. Туугандар 2 саат болду. Может даже 2 сааттан ашып кеттиби. Заказ жок. Вообще жок, элестеткиле. Центрда, так центрда жүрөм. Каяка эми учуп бартасың, өткөрүп койду. Патрик жакта, короче, тиякта, биякта, короче, вообще заказ жок. Эмне болду? Что-то непонятно болду, түшүнүксүз. Минтип эле тынчып калыш болбойт го дейм. Таксометрди өчүрүп коем, чыгып коем, кирип коем. Вообще болду. Кечөкү заказ жанагы Солнечногорскийге сүйлөшпөдүм эле 20 000 рубльга. Ал чалды 2 000 рубль неме которуп койду предоплата, чтобы уверенный эртең саат 12-ден 12:30 чейин келе бер деп. Метрополь гостиницадан алам. Тверскойго чыгамда ошо менен төп төсүп учкан бойдон эртең аны жеткирем. Ошого чейин да бир 20 000 рубль иштеш керек болчу да. Монтип что-то заказ жок болду. Жанагы заказ менен тынчыдым. Мактанып аттым эле, жакшы берип атат деп. Ушинтип атат. Немеге келдим. Никитская. Малая Никитская. 14 минута 1799 рубль. Саат канча болду дебейсиңерби? 12:15 болду. Жанагы бойдон азыр заказ алдым. 6-да чыктым беле. 6-дан получается 12-ге чейин ровно 6 саат болуптур. 6:17де жумушка чыгып аттым беле. Заказга барып аттым беле. Ровно 6 саатта 3 эле заказ. Всего лишь 3 заказ. Вообще билбейм эмне айтышты. Жумуш мен ойлоп аткам, билем менин таксометрим бир нерсе болуп атабы, мага заказ бербей атабы, рейтинг, приоритет деп атсам, башка балдар деле айтат, жумуш жок дейт. Заказ жок дейт. Ушундай дальше до утра жүрөм дейм, до утра кандай болот? Болгондой киргизип берем, достор. Болгондой. 10 минута 1799 рубль. Так. 12-ден кийин экинчи заказ. Саат 2:30 болуп атат. Бүгүн жумуш вообще 0. Вообще жок. Желание качып кетип атат. Иштегенге, видео тартканга, анан кайтып кеткенде эле жумуш жок болсо деле, бар болсо деле, баягы бир жуманыкын толук чыгарып берем дебедим беле. Анан ошону толук чыгарып берейин деп аракет кылып атам. Азыр дагы 1-2 саат иштеп, андан кийин барып зарядка сайып, үйгө барып жатып салып, эртең эртерээк чыгып, эртерээк эмес, жана обедте чыгып, жана клиентимди алып барып таштап коюп, эртең күндүз негизи ден келип өтүш керек болуп атат. Ден келе иштебесе, ночь вообще болбойт. Мастарды ташып, еще жумушта жок. Ден келип өтүш керек. Карамышевская набережная. Нет, подождите. Стоп. Нет, подождите. А есть здесь зеркало? Здесь же есть, да, где-то? Сзади нет. Ну, стойте. Стоп. Мне нужно накраситься. А у вас теперь есть зеркало? Да. Открывайте мне дверь машины. Вы же классно, что я сажусь сама? Окей. Знаете, что бы мама сказал папу? Он бы вас убил, мне кажется. Как это открыть? Можно не открыть? Потом можно ехать. Мне уже пристегнуть, чтобы ты не
ладошек. Дайте. Берите звук. Проводите меня? Да. Что у меня было? Вообще бүгін іштейін келбей қалды ужечі. Мұнысыз шығып алып мазған тоңқ айтады. Өзімші ма принцесса болып. А вы меня проводите? А вы это делаете? А почему не разговариваете? Разговаривайте со мной. Блин, вообще. Ушындайлармен ким қантип сөйлесуші? Жаңағыдай қарасаң мындай бай, нормальный мындай месіштеген чоң эле мужиктер ушындайлармен сөйлешіп алышат го. Сүйүшүп, бүйүшүпчү. Кантип, эмне деп кантип сөйлешет? Түшүнбөйсүң да. Тилин чайнап, эки сөздү бириктирип сүйлөй албайт. Короче, 1865 рубль. Деңгел өтүш керек, ночь болбойт мындай. Вообще болбойт. Так, достор, туугандар. Саат канча болду? Саат ровно 4-төн 7 мүнөт өттү. Зарядкада отурам. Зарядкада отурганыма канча бир жарым саат болуп калды окшойт. 96% болду. 61-62% менен келген бул жака. Толтуруп коеюн дедим, толтуруп бүгүн эми ушу менен жумуш бүтүрдүм. Канчага иштедиң дебейсиңерби? 8000 рубль. Общий доход 8000 рубль. 8000 рубльдан получается бүгүн минуска кеттим. Аренда 10000 рубль. Зарядка азыр где-то бир 1000 рубль алат болуш керек. Мойкам 500 рубль. 11500 болду. Тамагым 1500 рубль. 12000, 13000. 13000ден 8000 иштедим. 5000 рубль минустамын. Бүгүн выходной день болчу. День России, короче. Киши толтура көчөдө. Бирок заказ жок. Бир канча бир 3-4 заказ от менен болду. Кылган заказым ушу 8000. Жумуш башкалары билбейм кандай иштеди. Балдардан сурасам, вроде алар плюста иштеди. 20000ден ашык иштешиптир. Бирок алар эрте чыкканда. Деңгел өтүш керек экен, ден эле иштеш керек экен. Ночту байкадым, ночь болбойт мындайчы. Ошол достор, смена ушундай болду. Мындай күндөгү болот, айтып кеткем, элитте вообще бир күнгө расчет албаш керек. Бир жума менен расчет менен иштеш керек. Бир күн ушундай минуска кирип кетесиң, бир күн эптеп аренданы жабасың, бир күн кичине бир плюска чыгасың, а калгандагы бир 2-3 күн вообще мондай плюска чыгып кетиши мүмкүн да. Бир клиент чыгып туруп эле, может чай берип коюшу мүмкүн, же болбосо бир заказың на целый день болуп калышы мүмкүн. Ушундай да. Бир жуманыкын общий эсептеп, общий доходду эсептеп туруп, анан ошондон вывод чыгыш керек да. Канча калды, канча калган жок. А монтип бир күн менен расчет алып иштесең болбойт. Жаңы зикирге чыгам деген, элитке чыгам дегендер болсо тоже бери жагы 1 ай. 1 ай запаста акча болуш керек. Изучать этиш керек, кайсы маалда, кайсы жерде заказ, ошентип иштебесе болбойт. Еще предзаказ деген да бар экен бул жакта. Мен ошону билбептирмин, кечөө билдим. Предзаказ баягы карап
предзаказ деп түшүнүп атасыңар да. Заказ алып койсоң болот экен. Аэропортторду ушундай эмнеге аэропорт заказ түшпөй атат десем, көбүнчө ошол жакта болуп атат окшойт. Короче, муну мен билген күндө дагы азыр күндөн күнгө өзгөрүп атпайбы жумушчу. Анан азыр билбегеним көп экен мен. Мен дагы муну дагы изучать этип бир жума кыйналат окшойм. Так, пока ушинтип силерге айтып кеткендей эле күнүнкүсүн күнүнө чыгарып турам. Силер менен чогуу бирге изучать этебиз. Кандай болуп атат, эмне болуп атат. Ошол достор. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин анда ойлоруңарды жазгыла обязательно. Эмне дейм дагы. Аман эсен, сак саламатта тургула анда.